Бай болгусу келген адам рекламага жем болбош керек. Бай адамдар эч качан соцсеттерди көрбөйт. Кембагалдар алардын убактысы урушканга, далилдешкенге, анан фанат болушат. Бир ырчын аркасынан 10 жүрөт чачпагын көтөрүп, Алла Таалам берген бир өмүрдү ар кимдин аркасынан чуркап жүрүп өткөрө беришет да. Кандай кылганда бай болушат киши адамдарчы? Анан бактылуу болушат. Ар бир адам бай болгусу келет. Бай болуш үчүн ой жүгүртүүнү, мышленияны байлардыкындай өзгөртүш керек. Мисалы, алты энергиясындагы адам бай болгону төрөлгөн дейбиз да. Эмнеге? Алар өзүнүн эч нерсени аябайт. Өзүнүн комфортунан. Тамактын таттуусун жешет. Бул байлык да. Байлар таттуу тамак жешет. Жакшысын. Акчага карап, экономдоп, арзанын жебейт. Же болбосо конок койдон жоош болуп жей бербейт. Тамактын таттуусун жеп атат. Кийиндин сапаттуусун алат. Мода болгондо кие бербейт. Модада бир сапатсыз, хуник, бир атактуу кийиптир деген эле туфлини чыгарып койсо кие бербейт. Анткени кембагал ой жүгүрткөн адамдар мода куйт. Мода менен жүрөт да. Ким эмнени көрсөтсө, ошону ала берет. Мисалы үчүн эмеге бөлүнөт да, төмөнкү, ортоңку байлар, орточо акча тапкандар, анан кембагалдар болупчу. Ошол эң аз акча иштеп тапкандар өтө мода куйт. Аларга бир туфлини сатыш үчүн бир блогерге бир туфлини кийгизип койсоң, болду, ошону баары окшош алып киет. Же болбосо ошол кембагал ой жүгүрткөн адамга бир стаканды сатыш үчүн бир ырчыны аябай азыр үнү жакшы болуп аткан ырчыны чакырып келип туруп, ошол стакан менен карматып отургузуп койсоң, ошол стаканды ала беришет. Ого кой, ошонун үйүндөгү стакандан алам деп. Алар өздөрүнүн акчасын башкара албайт. Алардын акчасын байлар башкарып, бизнесмендер алып коет стакан менен. Реклама, бардык жерде реклама. Ошол бай болгусу келген адам рекламага жем болбош керек. Реклама бул бизнесмендер үчүн. Эмне үчүн реклама болот? Реклама бул эмне буюмду саткың келсе реклама болот. YouTube бүт реклама, Instagram бүт реклама. Ошолорду туурап, ошолордо кийинген адамдын баары куруду деп кое бер. Бай адамдар эч качан көрбөйт. Мындай соцсеттерди көрбөйт. Аларга жеткирип турушат. Мындай болуп атат соцсетте, мынтип ушакташып атышат соцсетте деп. Кембагалдар убактысын соцсетке кетет. YouTube'да отурат, аябай көп комментарий жазгандан билсең болот, кембагал боло турган адамды. Instagramга комментарий жазып урушуп аткандан көрсөң болот кембагал адамды. Алардын убактысы урушканга, далилдешкенге, анан фанат болушат. Фан-клуб деп эле анан бир ырчын аркасынан 10 жүрөт чачпагын көтөрүп. Ал бүгүн бар, эртең жок. Ырчы энергиясы бар да, ырчы эртең энергиясы жок болгондо ал ырчы менен кошо кетет. Фанаттар эми кимдин чачпагын көтөрсөм экен деп жүрөт. Башка жатканда Алла Таалам берген бир өмүрдү ар кимдин аркасынан чуркап жүрүп өткөрө беришет да. Демек адам өзүнө көңүл буруш керек экен да. Өзүнө Сүтсай ушуну үйрөтөт. Өзүң гана биринчи орунда турасың, сенин тагдырыңа гана сен жооп бересиң. Тагдырыңы өзүң кандай өткөргөнүң үчүн сен жооп бересиң. Ушакка кетирдиңби, байлыкка кетирдиңби, китеп окуганга кетирдиңби, YouTube көргөнгө кетирдиңби, же бирөө менен мушташканга кетирдиңби, же пайдалуу жер казып аттыңбы. Ошого жараша бай болосуң, же түрмөгө түшөсүң, же көчөдө каласың. Демек сени эч ким мажбурлап YouTube'ду көрсөткөн жок да. Туурабы? Эч ким мажбурлап сени мушташка чакырган жок, митингге чакырган жок. Өзүң тагдырыңы өзүң алып чыктың. Мен митингге чыгам деп. Эми өзүң жооп бересиң. Өлүп калган болсоң, мушташ тийген болсоң. Ушул нерсени түшүнсө ар бир адам өзүнүн тагдырына жоопкерчиликти өзү ала турган. Бизде көбүнчө адамдар күнөөлүүнү айланадан издейт. Аял күйөөдөн издейт. Күйөөгө начар чыгып калып, ушундай бактысыз болуп калдым деп. Эркектер болсо бүтүндөй аялдардан издейт. Аялым начар болуп ушундай болуп калдым деп. Балдар болсо ата энеден издейт.
ата энем мага колдобой коюп, ата энем мага жакшы акча бербей коюп, Америкага жөнөтпөй коюп ушинтип калдым деп. Мунун баары жалган. Жалган эле ушактар. Баары өзүндө экен да. Баардыгы өзүндө. Өзүн бейишке чыгарып алса да болот, тозокко түшүрүп алса да болот. Өзүндө гана. Кимдин уругунда төрөлдүң, кайсы урууда төрөлдүң, кайсы динде, кайсы тилде төрөлдүң, ал эч кандай тоскоолдук эмес. Кайсы тилде төрөлсөң дагы, динде, кайсы мамлекетте төрөлсөң дагы, ошону плюска айландырып, байып, бактылуу болуп алсаң болот. Мышлениеде, ой жүгүртүүдө, характерде да. Кантип плюска чыкса болот? Плюска чыгуу биз мына соцсайда плюс минус деп айтабыз, ар бир жаман жакшы жок, энергиянын плюсу минусу деп атабыз. Плюс дегенде энергиясы көтөрүлдү, энергиясы көбөйдү деген сөз. Минус болгондо энергиясы түгөнүп калды, энергиясы жок эми, бунан пайда жок деген сөз да. Жаш кезде энергия көп болот да, ошон үчүн 20 жаштагы любой кызды ырчыгып чыгарып койсо болот. Кичине сырты сал сулуураак болсо, чыгарып туруп миллионер кылып койсо болот да. Үйүн да болуш керек, талант да болуш керек. Анын кереги жок. Кереги жок анын. Таланттуулар мас болуп жүрөт. Таланттуулар аракеч болуп, алкаш болуп жатат. Ар кимдин колунда уйпаланып жатат. Талант да эмес. Талант берилген, талантты алып чыга албайт. Алла Тааламан бардыгына талант берилген. Ар бир адам таланттуу, ар бир ырдаса болот. Ошол талантты кантип тапса болот да? Эми киши может ошол талантым жок деп эле жүрө беришет го. Ар бир кишиде талант бар деп атасың. Кантип тапса болот ошол талантын? Вот жана плюс минус айттык го. Энергияң минуска түшкөндө талантың көрбөй каласың. Анан мен талантым жок деп ойлоносуң. Көрдүңбү? Төрөлгөндө ар бир бала таланттуу экенин билет. 6 жашка чейин таланты билинет. Эгер балдарды карасаң, 6 жашка чейин анын таланты каякта экени билинет. Ал кукла жасап ойноп атканда, көйнөктөрдү тигип атса, цехти ачат ушул. Стилист болот ушулчу. Эгерде ал кукланы отургузуп алып окутуп атса, мугалим болот күчтүү, тренер болот, коуч болот ошолчу. Эгерде ал машинаны бузуп чачып аткан болсо, ошону уста болот машина боюнча. Машина жасай турган адам болуп чыгышы мүмкүн. Ойлоп табуучу болушу мүмкүн. Көрүп атасыңбы? Ошо 6 жашка чейинки баланын эмне иш кылганын көрсөң, таланты менен төрөлгөн. Эми аны биз үлгүрөбүз да 7 жаштан кийин бузупчу. Болушунча бузуп, ата эне болгон адамдын максаты баланы жок кылуу да. Биз ойлойбуз, баланы сүйүп атам, талантын ачып атам. Жок. Биз наоборот баарын тескери кылабыз. Баланын талантын жаап, сындырып, үнүн чыгаргыс кылабыз. Экинчи мен көрбөйүн машина бузганыңы. Бул машина мынанча доллар турат. Мен Швециядан алып келгем буну. Балага талап коюп атып, талантын жабат экенбиз. Ооба. Ошондо биз балага сүй бере албагандыктан баланын таланты жабылып, 14гө чейин ой мен Аллах бар болот. Ошону кантип мындай бузбай, жарбай, жашынакай кылып тарбиялаш? Бул илгертеден берилген суроо, бардык жерде бир эле жооп менен жооп берем. Сүйүү сактайт ааламда. Сүйүү. Жана эркек дагы аялды бузбаш үчүн сүйө алса, аял бузулбай жакшы аял болуп берет. Баланы сүйө алса ата эне, бала жакшынакай таланттуу бала болуп өсүп берет. Эгерде эркек аялды бузуп алганда эле, баланы ата эне колуна чаап, туура жазбадың деп ура берсе, мисалы үчүн бала кичинекейинен эле сол кол менен жазып баштайт. Мындасы бир өзгөчө. Ал бул 10% эле дүйнөдө адамдар бар. Бул эң таланттуу адам. Башка адамдардан өзгөчөлөнгөн, бар жокту билип турган адам ал. Ал биринчи класска барганда сол кол менен жазып баштаса, биздин атактуу мугалимдер эмне кылат? Колуна бир чаап, оң кол менен жазыш керек. Эмнеге? Оң кол адал кол, сол кол арам кол деген диндин рамкасы менен өлтүрүп коет. Мына улуу урматтуу молдолоруң чаап атып, таланттарды кантип өлтүрөт. Көрдүңбү? Ошондо бала эми бардыгын окшош кийгизет мектепке барганда. Баарын оң кол менен жаз, оң кол менен тур. Эми сол кол иштебей калдыбы? Адамдын разуму жабылды, парасаты жабылды. Бардыгы умный адамдар, оң кол менен жазгандын баары умный, бирок өтө жексур, өтө жүрөгүндө сүйүү ачылбай калган адамдар.
тамак кылса да оң кол менен аралаштыр, оң пут менен бас дей берет. Эми жексурларды тарбиялайсың. Ошон үчүн рамканы алып салыш керек экен да. Сүйүүдө рамка жок да. Билимде рамка бар. Мугалимде рамка бар. Мугалим аттуунун баары рамкага салат. Жок да. Ата-энелер аябай чек коет. Ата-эне чек коет балдарга, мугалимдер чек коет балдарга. Сүйүү рамкасыз, сүйүүнүн эрежеси жок. Ошон үчүн ата-эненин жүрөгүндө сүйүү болсо, ал баланын бактысы. Сүйө алган ата-энеде төрөлсө. Сүйө алган мугалимге түшсө, ошол окуучунун бактысы. Окуучуну сүйө алган мугалим болсо, анын таланты ачылып кетет, ошол мектепте элечи. Анан сүйө албаган, чек койгон, өзүнүн напсисин биринчи койгон, напсис алдыда жүргөн адам болсо, ал кандай кыйын болбосун, баары бир анын талантын ачпайт, сындырып коет. Ошон үчүн ар бир таланттуу 6 жаш, 7 жашка чейин таланты жакшы жүрөт. Анан садикке барганда кээ бир садиктеги бала бакчадагы мугалим сындырып коюшу мүмкүн. Андан кийин көбүнчөсү биринчи класстын мугалимдери жок кылат муну. Ошон үчүн биринчи класстын мугалимин өтө кылдаттык менен тандап бериш керек да баланычы. Бала эгерде туура эмес дем алып калса, бала бакчадан келип, же болбосо мектептен келип, бала түнт болуп кетип атса, ал жерде мугалим экөөнүн энергиясы келишпей атат, баланы жок кылып атат, жаап атат талантынчы. Ошол мугалимден тез алып, бала жактырган мугалимге берсе, бала аябай сонун кетет. Бала деген энергияны тандайт экен да анда. Бардык энергияны тандайт. Бир энергия бирөөнү жок кылып коет, бирөөнү ачат. Ошон үчүн сүт сайды билиш керек да. Каерде жок болуп атасың, каерде тирилип атасың билиш үчүн. Быйылкы жыл андай терең казып, өзүн таанып, эмгек кылып, ааламды түшүнө турган жыл да. Мен ошо кече маршруткага чыксам, бир улгайган аял чыкты дагы. 20 сомду берип, айдоочуга берип койгулачы, пенсионный деп деди. Анан мен алып пенсионный деп берилсем, айдоочу айтып калды, пенсионный иштебейт азыр депчи. Анан айттым, пенсионный иштебейт экен десем, деди аялчы, мурда иштечү эле деди, жаңылык кириптир да дедим. Десем, мен 40 күн болду, жалгыз балам бар эле, уулум өлүп, эми чыктым эле, биринчи жолу көчөгө чыктым эле, 40 күн болду эле. Алла таалам бардык нерсени көрсөтөт экен да деди. 60-тан ашкан аялда, ошон үчүн анда мудрость бар. Мындай сабыр бар да. Сабыр бар. Ошон үчүн ал дароо эле мейли анда деди. Жаштардай болуп урушкан жок. Неге 20 сом деген жок. Автобустарга деп бирөөсү бирдеке деди эле, автобуска деле 20 сом төлөйбүз деди. Демек автобуста, маршруткада жүргөн аял, карасам сабыр менен макул болуп атат да турмуштун башка салганынчы. Алла таалам бардык нерсени көтөрөт экенсиң деп атат. Анан дейди дагы, мен 40 күндөн бери эми чыгып атам, бүгүн маршрутка отурдум эле деп эмоцияга алынып ыйлап көзүнө жаш алып кетти да. Ошол эми быйыл 8-жылда карма. Көрдүңбү? Эмоция алына берет. Улуу аял болгондуктан сабырга келди. Жаш болуп, неге деп аткан жок. Улуу аялдар түшүнүп калат. Жашоо туура эмес экен, нелогично. Логика жок жашоодо. Биз ар бир адам, акылда төрөлгөн адамдар ойлойбуз да, сөзсүз караганда өлүш керек депчи. Туурабы? Ушинтип ойлонобуз да. Биринчи атасы, апасы өлүш керек, анан кары өлүш керек деп ойлойбуз да. Жок, турмушта ал эреже жок, турмуштун эрежеси жок. Биз ойлойбуз, суппосо жүргөн адам өлбөш керек, ооругандар гана өлүш керек деп ойлойбуз. Ооругандар өлбөй эле канча жылдан бери жатат, суппосо адамдар жок болуп атат, туурабы? Демек, эреже жок бул турмушта. Эреже деген болбойт, логика болбойт. Турмуштун логикасы жок. Турмушта сүйүү гана бар. Адамдар сакайтам десе, бирөөнү айыктырам десе, сүйүш керек. Өзүн айыктыргысы келген адам өзүнүн акылын сүйүш керек. Өзүнүн энергиясын сүйүш керек. Кайсы энергияда төрөлсө, ошону биринчи жактырыш керек. Өзүн тааныш керек биринчи. Кайсы улутта тууса, ошол улутту сүйүш керек биринчи. Ошол улуттун тилин сүйүш керек биринчи. Ошол элди, байын, кедейин баарын сүйүш керек.
Байлар жакшы, кедейлер койчу дебестен. Ошол элдин природа табиятын сүйүш керек. Ошол ысыгын дагы, суугун дагы, кышын дагы, күзүн дагы сүйүш керек. Ошондо ошол жерде ага бакыт келет, байлык келет. Анан суук болуп кетти, мен кеттим, Россия ысык акча табат десе, ошол жактан бакыт таппайт эч жерде. Аны кыргыз бирөөнүн жеринде султан болгончо өз жериңде ултан бол деген сөз бар. Сен өзүңдүкүн баалаган адам, өзүңдүн энеңди, атаңды тааныбасаң, өзүңдүн тилиңди, өзүңдүн жомогуңду түшүнбөсөң, сен кайсы элдин жомогун кыйратып, кайсы элдин философиясын сыйлап, кайсы улутту сыйлап коесуң? Өзүңдүн ден соолугуңду сыйлабай атсаң, кимдин ден соолугуна кам көрүп тамак жасайсың? Сенин колуңан жасалган тамактан адамдар өлөт да, себеби сен өзүң ден соолугуңду сактай албай атасың. Ошон үчүн баардыгы өзүнөн башталат, ар бир адам өзүнөн. Быйылкы жыл аябай глубокий мудрость, андай терең казып, өзүн таанып, эмгек кылып, ааламды түшүнө турган жыл да быйылчы. Ошону ар ким өзүн тыңшаса, таланты дагы ичинде, тагдыры дагы ичинде, неге ата энеси мушташып атат, неге келини мушташып атат токтобой эле, неге бала бербей атат, неге байлыгы канча иштесе деле байлыгы көбөйбөйт, ар ким келип башына бир коюн алып коет. Чорныйлар келип алып кетеби, риэлторлор келип алып кетеби, баары алдыра берет. Вселенная бербейт ага акчанычы. Ол ойлой берет, Кыргызстанда закон жок, Кыргызстанда президент жаман деп. Ал жөнөкөй пенденин эле немеси, пенденин көзү акчага тойбойт. Пенде ар дайым тез байгысы келет, эмгек кылбай. Пенде ар дайым эмгегине кымбат акча алгысы келет. Ооба, өмүр бою дыйкан болуп иштеген дыйкан менде эмне күнөө деши мүмкүн. Дыйканчылык кылып атам деп. Мен кайдан билем ал дыйкандын күндүзү картошка эгип, түнү не деп сөгүнүп чыгып атат? Кимди ушактап жүрөт? Ал дыйкан болгондон дыйкандык ишин кылбайбы? Саясатчыга эмне кылат келишип? Акынга эмне каяктан сынайт ол? Акындык ишти көргөн жок да, туурабы? Мен эле картошка эгип кыйналып атам, акын үйүндө жатып, ручка менен жазып атат деши мүмкүн. Ошентип ал өзүнө өзү жаман нерсени тартып алып атпайбы? Көрдүңбү? Ошон үчүн бирөөгө бирөө сынчы эмес. Жараткан бардыгын ордуруна коет. Жараткан калыс тараза. 8-жыл таразанын ташын так кое турган жылда, таразада миллиметр так болот. Быйыл ар ким өзүнүн жүргөн турганына, ичиндеги адеп аклагына, дүйнө таанымына, каяктан акча таап жеди, кандай, кайсы чөнтөккө кайсы кол менен салды, ошолоруна жараша жообун алып аткан жыл. Ошон үчүн бирөө байып атат, бирөө ыйлап атат. Ошого эч кимге күлүштүн кереги жок, табалаштын кереги жок. Жөн гана мусулман болуп, мусулман деген сабыр менен ыйлагандын көз жашын соротконго гана жардам бериш керек, соротушуп коюш керек, колуңда бар жардамыңды бериш керексиң. Өдөлөп кетип аткандын сен каякта элең, сен дагы ушинтип байып кеттиңби дебестен, болсун, жакшы болсун, дагы байы деп айтыш керек. Анткени неге сен байып кеттиң деп ар жерге кирип арызданбастан, ар бир адамга күн тиет да. Быйыл ошого күн тийиптир. Жөн эле кубатташ керек. Мейли пешене тери менен тапкан эмгегиң кайтыптыр. Эмгегиңдин баарын көр. Эмгегиң кайтыптыр деп гана жакшы бата бериш керек байып атканга. Жок болуп аткан адамга сыноо келгенин түшүнүш керек. Сыноо келген, ошол сыноодон аман эсен сабыр менен чыгып ал, кайрат кыл дейт го, тажайга барганда. Кайрат кыл, сабыр кыл деген ошодон да. Кыргыздын өзүнүн сөздөрүндө бүт философиясы жатат. Ошол 8дер, кара, мисалы үчүн Эмилбек Иманалиев 8 болчу да, башычы. Ошон үчүн жаш кезинен эле укмуш, төгү кырдап, айтат го, Саламат Садыкованын айткан интервьюсун угуп калдым да, айтып атат, ушу жап-жаш бала болуп туруп, көкүрөгүндө мынча муң кайгы жаткан, ушундай ырларды жазат дейт да. Анткени 8дер булар 90 жаштагы кемпир чалдар, кичинекей бала болсо дагы. Ал турмуш курбай туруп эле чалдай сүйлөйт да. Кыздары турмушка чыга элек кемпирдей сүйлөйт да. Анткени алардын башында ошол жактан келе турган информация өтүп турат.
информация келип турат да, өздөрү деле билбейт, ошону айтып турат. Ошон үчүн сегиздер эч кимге ондой мактай бербейт. Мактаганга неме зыкым десем болот. Мактаганга анчейин деле жок. Аларда көбүнчө тарбия бергенге, тарбия таалим, аскет жашоо да, жөнөкөй жашап, байып кеткендердин башына коюп, теңдеп, жакшына отур, жумуш кыл, жакшына оңдо, жакшына сүйлө, бул жерин ката айттың, дагы оңдоп кел, дагы жумуш кыл дей бере турган энергия да. Көзөмөлдөөчүлөр, контролёрлор да, баардыгын контролдоп турат. Уктап атсаң дагы, соо жүрсөң да, үйүндө отурса дагы контролдоп коет. Баардык адамды билет, ким эмне кылып атканын баарын билет. Ошондой энергия да быйылчы көрбөйт деп урурлук кылба, укпайт деп ушак айтпа деген ушул да. Баары жараткандын. Баары жараткандан келип өзүң эле кайта берет. Мындай айтканда, эгерде кванттык физиканын тили менен айта турган болсок, сенин мээңде ой жаралды, чыкты, 100 эсе өзүңө кайтып киргизип коет да быйылчы. Сенин тилиңен сөз чыкты, 200 эсе болуп өзүңө киргизип коет да. Бирөөлөр жазып атсак ошондой комментарийди, мурда сен кимге сын айтсаң, сага ошончо сын жазылат. Сен жөн гана чыдаш керексиң. Мурда мен да бирөөлөрдү какшаткам да, укмуш сын айтат элем да. Кайра келди, ошол шапкем кайра айтып келди деп эле коюш керексиң. Сүйүү менен кабыл алып элечи. Келме кезек, терме тезеккен да кыргыз айткан эле муну деп элечи. Ошентип эле сабыр менен өтүп кетсең быйылкы жылы, эндиги жылы жакшынакай болуп эле кайрадан көңүлүң жеңишке ойт дагы, кайрадан жашоонун кызуу күрөшүндө жеңишим керек, үй алышым керек, машина алышым керек, пиал алышым керек деп кете бересиң. Болбосо быйыл жеңилип калдым дей берсең, анда кийинки жылы жеңилүү менен башталат дагы. Мен эмнеге ушинтип калдым, кокуй теги деп күнөөлөр издеп жүрүп, эмдиги жылы ошону менен мушташып, ошону сотко берип, соттон чыгып же больницага барып, тиги операция туура эмес кылып коюп, бери үзүлүп кетип деп баш чыкпай жүрө берет да. Бүтүндөй нерви да үзүлөт, акчасы да кетет, нөлгө түшкү жок. Мен кыргызмын. Мен өзүмдүн стористериме жазып калам го. Японияга барып кимоно кийдим, гейша болуп кеткеним жок. Балига барып йогтордун штанын кийдим, ягиня болуп кеткеним жок. Деп Швецияга канча жолу бардым, Стокгольмдарда шведтердин, Европанын кийимин кийдим. Мен европейец болуп кеткен жокмун. Мен себеби сөөгүм кыргыз. Кыргызстанда төрөлгөм. Тилим кыргыз. Мекеним кыргыз. Ошондуктан мени биринчи кыргыздар жакшы түшүнөт. Себеби менталитетибиз бир, ой жүгүртүүбүз. Анан эмне мен түшүндүм Сүтсай менен, эне тилин сүйбөгөн адам, эне тилинде сүйлөй албаган адам маңкурт экенин түшүндүм. Ал 10 тилде сүйлөсүн. Ал укмуш блогер болсун, миллион подписчиги бар. Ал укмуш Американын 10 китебин жорусун, ал маңкурт. Бар башат деген башат болот экен. Эне тилин сүйлөбөгөндө анын сөөгүнө жетпейт деген сөз да. Сөөгүндө алда түшүнүк жок деген сөз да. Мисалы, кара мына айтып атышпайбы, Пакистандан, Кореядан келип бизде окушат да студенттер медицинаны. Ошолор кыргыз тилин сүйлөбөсө, аларды врач кылып албайт. Эмне үчүн? Кыргыз тилин түшүнбөйүнчө кыргыз мугалимдин илимин ала алган жок, андан жакшы врач чыкпайт деген сөз. Устатын түшүнбөдү, маңкурт болуп эле келди, жөн эле жаттап. Мисалы үчүн, мени кыргыздар жакшы түшүнөт дегеним менталитетибиз бир. Жарым сөздөн ар бир кыргыз түшүнөт мени. Башка улут түшүнбөйт. Анткени алар мени түшүнүш үчүн менин менталитетим окуй алыш керек. Мен макалдатып сүйлөйм, жомоктотуп сүйлөйм, жарым сөзүн айтып, жарымын айтпай коем. Каяша сүйлөйм, кыпчып сүйлөйм, ошону кыргыздар гана түшүнөт. Бул Аллахтан берилген, ар бир элге берилген өзгөчөлүк. Япондордун тамашасын биз түшүнбөйбүз. Орустардын сатирасын до конца биз түшүнбөйбүз. Ошондой да, бул ар бир улуттун өзүнө гана берилген өзгөчөлүк. Ошон үчүн мен ушуну түшүндүм. Ушуну түшүнгөндүктөн мен бекеринен кыргыз тилчи болбогонумду, бекеринен кыргыз элге кызмат кылыш үчүн Сүтсайды окуганымды түшүндүм дагы. Мен бардык нерсени кыргыз тилинде которуп жасай баштадым. Медитация бул тундуруу, акылын тундуруу да.
Акылдары бузулуп калды да азыр бардык адамдардын. Чоңбу, кичинеби акылы жок азыр адамдардынчы. Акылы эмнеге толгон? Эгерде боюнда бар аял Корея киносун көрүп жүрүп төрөсө 1 жыл баласы. Ал төрөлгөн бала кийин Кореяда иштеп акча табат. Кызы болсо Корея жигитине турмушка чыгам дейт. Же Кореяга барып иштейм дейт. Анткени ошо эненин аң сезими аркылуу кетип атат да. Ооба, эненин сүтү менен кетет дегендей, эне тамак жеп атканда Кореянын музыкасын угуп атып жеген да. Эми баласы дагы ошол музыканы укканда эле ушул жакшы, ушул музыка жакшы деп тансага түшө баштайт да. Кыргыздын музыкасын укпайт эч ким. Кыргыздын көйлөгүн эч ким кийгиси келбейт. Анткени эне кореялык кийимди көргөндө эле ооз ачылып шилекке агып калган. Депчи. Эми ичиндеги баласы да ошого таң кала берет да. Корея эли бизден жогору турат деп ойлонот да. Ушуну акылы бузулду деп айтам мен. Өзү курсакка чейин бүтүндөй 7 атада тарбияланат өзүчү. Ошон үчүн экөөбүз педагогбуз го. Канча педагогдордун немесин окудук. Ошондо тарыхта бар го. 1 жашка чыккан баласын алып келсе да кеч калдың деген, төрөлгөндө алып келгенде да кеч калдың деген. Эмне үчүн? 6 ай. Эмне үчүн? Бойго бүткүчөктү кеч калат керек болсо. 7 атанын ичинде кеч калат. Себеби тектен келет да. Ошону менен каяктан булар зөкүр чыкты? Бул мындай университетти бүткөн ою Паланчаевдер деп болот. Адамдар күлкүн келтирип. Паланчаев болмоктон эмне болсо дагы анын психологиясын, мээсин ким ачып көрүптүр дейсиң? Мээнин рентгенин көрө элек эч ким. Ал түйүлгө чейин 7 атадан келет, өч алып келатышат. Ошону балдары көрсөтүп берет. Баягы эле жоопкерчиликти алып өзүнө окуш керек, билим алыш керек. Билимсиз эч ким эч жака бара албайт. 7 атадагы карма кайталанып эле атасы кандай болуп бүтсө ошондой, апасы кандай болуп бүтсө ошондой бүтүп эле кете беришет да. Себеби алар өзүн изилдебей атпайбы? Мен эмне үчүн ушуга кол көтөргүм келип атат? Эмнеге мен ушуну бычакты алып ургум келип атат? Эмнеге мен башына чөмүч менен бир салгым келип атат деп суроо бере албайт да аял. Бул каяктан келди? Апам башына бир койчу эле атамы. Ошоктон келиптир да деп токтото албайт да өзүнчү. Көрдүңбү? Ошон үчүн аны кыргыз мурда эле билген, кыргыздын философиясында бар. Бирок кыргыздын философиясын азыр эч ким укпайт да. Кыргыздарды укпайт да азыр. Неден немеси бар философия? Кыргыздын философиясында энесин көрүп кызын ал деген бар. Эгерде энеси атасына кол көтөрбөсө, каргабаса, урбаса, кызы дагы ошону кылбайт. Эгерде аял энесин көрүп кызын ал деген. Эгерде аял карып калганда 45тен кийин, 55тен кийин дагы деле жаш, ар бир сөзгө тили келген, акылы жайында, бели түптүз болсо, демек бул үй бүлөдө бактылуу болуптур. Бул күйөөсү жакшы караптыр. Булар мушташпаптыр. Ушунун кызын алыш керек. Биздин үйгө да мушташ алып келбейт деп билет. Көрдүңбү? Ошон үчүн энесин көрүп кызын ал деген. Ошол ата-энени карап туруп эле белгуда болуп койгон кыргыз. Мына эң негизги чоң философия. Белгуда эмне үчүн болгон? Аны орустар келди дагы биздин философияны жок кылды. Орус эли бул дикарлар, жапайыл, маданияты жок деп койду. Эми кыргыз 70 жыл ошого ишенип калды. Маданияты бизде. Просто орус элине колония болуп, индиялыктар, индустар Англияга колония болгондо эле биз 70 жыл орустарга колония болуп жүргөнбүз да. Көпчүлүк дагы деле билбейт колония болуп жүргөнүнчү. Дагы деле ой орус адам, щедрая душа, Россия деген шоколад жеп жүрүшөт. Бул мен орустарга каршы коеюн деген жерим жок. Философиябызды кайра кайтарып алышыбыз керек. Биз өзүбүздүн философиябызды кайтарып алмайынча биздин элдин баары маңкурт болуп башапкай кайтыш керек да. 2020-жыл ошону көрсөттү да. Ата тегиң каякта, тилиң каякта, каяк менен келгенсиң. Биз академия менен окуган эмеспиз кыргыздар. Биз мектеп менен окуган эмеспиз. Биз төкмө акындарды окуп, биз манас эпосу, биз эпосторду айтып атып эле тарбиялап коюшкан. Ыр менен эле тарбияланган кыргыз эли. Төкмө акын манасчы келиптир десе баары барган. Манасчынын аурасында баары медитацияга кирген. Манас айтып атканда эле тунуп калган акылдары. Манасчынын энергетикасы менен баары сакайып калган. Оорулары кетип, шыпа болуп, ордуна келип, жакшына анан жашоосун жашай берген. Ошон үчүн манасчы деген бир эле кыргыз элинде. Эмнеге? Биздин мектепте, биздин академияда манасчы. Ошону менен эле сакталып келүүнөн кийин эле мындан 1924-жылы эле дикар болуп калганбыз дагы. Анан өзүбүз мына 100 жыл болду өзүбүздү жоготконубузга. Ого биз кара кыргызбыз тиги бу деп. Бул жалган история, бурмаланган история, тарых. Ошон үчүн кыргыз эли качан жолдон адашпай кетет? Акылы тунганда. Ошон үчүн мен тундуруу деп койдум. Акылы качан тунат?
өзүбүздүн жомокторду кичинекей бөбөктөргө окуп бергенде бешикте энелер. Качан акылы тунат аялдардын? Манас укканда, төкмакындарды укканда, төкмакындар алар Аллахтан келгенди ырдайт. Жазып алып, анан кийин берки акындардай саясатка оңдоп жазып коеюн, Сталин деп жазып коеюнчу, победа берип коюшун деп жазбайт да. Бул төкмө акын келгенде төр бошот деген, Элмирбек Иманалиев кандай төгөт болчу? Ал сферадан келет. Мынау абадан, күндүн нурунан келет информация. Биз күндүн баласыбыз деген кыргыздын сөзү эмне? Эмне үчүн биздин немелерде мынау оймолордо, мына кара, бүт мынау оймолордо, мынау ар бир оймо чийме баары сөз, баары сүйлөйт. Терең философия жатат да. Биз Орхон эсей жазуу эстеликтерин, Орхон Рун жазууларын үйрөндүк эле го. Кыргыздын бүт тарыхын окудук го, жазмаларын окудук го. Ошондо түшүндүрбөдү беле, ар бир шырдактагы оймо түшүндүрөт деп. Эми азыр кыргыз күүсүн укпаса, комуз укпаса, бул оймону түшүнбөйт. Бул оймону кыргыздык экенин неге айтып атканын деле түшүнбөйт. Жөн эле келет, тамак жейт мына жерде азыр. Болду, кете берет. Бүркүт неге мынтип турат? Түшүнбөйт. Маңкурт деген ушул да. Тунбай калды акылычы. Ал акыл эмне болду эми? Башка философияларды окуйт. Кайсы философияны окуса, ошол жака кызмат кылат анын энергиясы. Орус тилинде жакшы сүйлөсө, Россиядан тамак табыш керек, ошол жакта жүрүш керек. Ошол жактан акча табат. Себеби ошол философияны түшүндү. Кыргызга кызмат кыла албай калат. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт деп ошону айтылганда, ошон үчүн акылды тундуруу деген суунумдай тунганда үстү тунуп көрүнүп калат го. Ошондой болуп эмоцияны тундурганда өзүнчө эле эмоция менен музыкага киргизип, Корей кинолорун сүйдүрүп, музыканы аябай жакшы коюп туруп, бир жаман эле көйнөктү кийгизип бастырып койсоң, ушу мода деп кие беришет да. Же болбосо француз жакшы ырды ырдатып туруп, тамак жедирип койсоң, ошо тамакты жей беришет адамдарчы. Муну Америка абдан жакшы билет. Коласын ошентип эле сатып атпайбы? Адамды психология менен башкарат дейт да. Психология 80% жашообузду башкарат бүтүндөй. 20% бул техника эле. Техника эле. Мынтип кийиниш керек, мынтип басыш керек. Ошон үчүн айттым, любой кызды, үнү жок кызды деле миллионер кылып койсо болот. 80% психология менен. Мисалы 80% психология дедим, а 20% техника дедим. Техникасы ошол сен ырда деген, мынтип бас деген, мындай көйнөктү кийиш керек, анан мынтип кол көтөрүш керек, клиенттин астына келгенде мынтыш керек, мимикаларын, дегенин баары техникада. Ал оңой эле 20%. Эң кыйыны 80% болуп атпайбы? 80% психологияны түшүнүш үчүн ал философияны түшүнүш керек. Ошол өзүнүн ким экенин билиш керек, талантын тааныш керек. Талантын тааныш үчүн ал үйүндө бактылуу болуш керек да биринчичи. Үй бүлөдөн болуп атпайбы? Үй бүлөдө ата энеси тытышып жашаган болсо, алардын таланты ачылбайт али бир. Алар психотерапевтке 20 жыл катташ керек. Жөн эле эл катары жүрө берет. Тирүү, өлбөйт. Эл катары кийинет, элдер мода кылганды кийет. Эл ырдаган ырды ырдай берет, үнү барбы жокпу, мода экен, реклама десе ырдай берет. Реклама эмне? Ар бир YouTube'га акча төлөп койсоң, күндө коюп кой десең, коюп коет. Мисалы үчүн, телевидениеге акча төлөп койсоң, кое берет да. Бардыгын эле артистти, катын деби, шофёрдү эрим деби дегендей шофёрлорго берип туруп, кассетага коюп кой, поездга коюп кой десең, ырдай берет, кое берет да. Ушул рекламщиктер да. Болду, ушул ырды жакшы көрмөйт. Себеби адамдын акылы тунбаган. Адам ажырата албайт. Чыныгы талант ырдап атабы, же жөн эле үн чыгып атабы, ажырата албайт. Анткени маңкурт денесин түшүнбөйт, денесинде вибрацияны уга албайт. Илгери кыргыздар денедеги вибрацияны уга алгандыктан дуа менен кар жаадырып, жамгыр жаадырып, душмандарга жеткирбей кетип жүргөн кыргыз.